Саламатсыздарбы, Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Жакында Жазуучулар союзунун мүчөсү, жазуучу, бир катар эл аралык сыйлыктардын ээси Ишен Айтмамбетов агайыбыздын Бет алман чыгармасы, тактап айтканда тарыхый даректөө романы жарыкка чыгып, адабий коомчулукту бир катар уудууга салды эле. Бүгүн ошол Ишен Айтмамбетов агайыбызды конокко чакырдык дагы. Ошол романдын тегерегиндеги бир катар кызыктуу нерселер менен ой бөлүшүүнү чечтик. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Агай, сизге бериле турган алгачкы суроо, ошол Бет алман деген ат коюлган экен романыңызга. Мындай Алман бет деген аттын тескерисинче которулгандай экен. Эмне себептен романдын аты Бет алман болуп калды дагы? Анан мунун романга кандай байланышы бар? Ошону менен катар эле буга чейин кайсыл темага көп кайрылдыңыз эле? Себеби бул чыгармаңызда мында баягы адабияттын дөй шаалары айтып кетишиптир. Мисалы Кыялбек Урманбетов, Султан Раев, Мамат Сабыров сыяктуу агайлар айтып кетишиптир. Биз согуш темасындагы, тактап айтканда, улуу ата мекендик экинчи дүйнөлүк согушту айтып атышат. Согуш темасындагы чыгармалар, темалар жазылып бүтүп калдыго деп ойлобосок, жок, жазылып бүтө элек дагы, ачыла элек дагы тараптары бар экен деп айтып атышат да. Анан ошол темага кайрылыптырсыз дагы. Анан буга чейинки чыгармаларыңызда кайсыл темага кайрылдыңыз эле? Жалпысынан мындай ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Түшүнүктүү. Рахмат суроңузга. Негизинен мен ушул реалдуу турмушта болуп кеткен окуялардын тегерегинде жазам. Менин алгачкы чыгармам дагы документалдуу Алтын деген повесть. 97-жылы жазылган. 97-жылы ошол биринчи чыгармам эл аралык Сорос фондунун жаштар арасындагы конкурсунун гран-присин утуп алган. Экинчи чыгармам бул 2017-жылы жарыкка чыккан Туманга кирген көч деген тарыхый повесть. Бул чыгарманын башкы каарманы турмушта жашап, биздин коомчулукка белгилүү карате боюнча СССРдин 7 жолку дүйнөнүн чемпиону, кунг-фу боюнча 6-дандагы каратеист, Япониянын кара кемер сыйлыгынын ээси, биздин замандаш Эсен Исмаилов деген дунган, улуту дунган, Кыргызстанда жашап жүргөн, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин 2 жолку депутаты Эсен Исмаиловдун басып өткөн жолу жөнүндө жазылган. Бул менин 3-чү чыгармам, Бет алман деп аталат. Сиз сурагандай романдын аталып калышы, бул киши жөнүндө көп адамдар жазышкан, айтып жүрүшкөн. Мисалы, жазуучу Эрнест Турсунов бул киши жөнүндө дагы жазган Бет алман деген кичинекей билдирүүлөрүн. Андан кийин тарыхчылардан бул Бет алмандын айланасында Чоротегин, тарыхчы, жазуучу, кыргыз эл жазуучу Арслан Койчиев айтып жүрүшкөн. Мен бул адамдын өзү жөнүндө 1986-жылы угуп калдым. 86-жылы бул адам жөнүндө угуп калдым. Анан негизи өзүң да махабат жазып жүрөсүң, жазган адам тигини мен жазышым керек, же муну жазышым керек деп тандап албайт. Баягы өзүнүн көз карашына, өзүнү кызыктырган, коомду кызыктырган, коомдо белгилүү бир орду бар адамдын айланасында ой толгоп ошого даярданат эмеспи? Ошо сыңарындай тагдырга ээ болгон. Ооба. Өзгөчө тагдырга, кандайдыр бир кубулушка же болбосо бир коомдук көрүнүшкө бир өзүнүн салымын кошкон киши жөнүндө бир жазсамбы деген бир ой келет да. Анан ушул киши өзүнүн аты, Асан чакырып койгон аты, бул кишинин аты Сатар. Фамилиясы Алманбетов. 1917-жылы Чаекте
Ак Татыр айылында төрөлгөн. Орусу Саяк. Саяктын ичинен өйдө чекти урусунан болуп калат. 11 жашында, 9 жашында жетим калып, ошол 10 жаш, 10дон 11ге караганда ошол чүйдөгү Токмоктогу жетим балдар үйүнө келип окуйт. Ошондо окуганда ошол мезгилде бул кишинин айланасында дос болуп чогуу өскөн Алыкул Осмонов, Матырбаев деген башкыр улутунда, татар улутундагы ошол кезде кийин Кыргыздын экинчи интеллигенциясындай калыптанган бир аттуу баштуу бир муун өсүп чыккан. Ошонун арасында ушул жигит болгон жаш кезинен Семетейден, Манастан үзүндүлөр айткан. Ошол эле кезде орусча, татарча, кыргызча так сүйлөп, ошо балдардын арасында бөлүнүп турган да. Ошондой күндөрдө бул киши ушу училищеге келем деп атканда кадимки Юдахин, биздин кыргыз орус сөздүгүн түзгөн Юдахиндин көзүнө чалып калат. Анан ал киши муну өзүнө тартып, мындан бир түрколог чыгат. Түрколог жагат, жакшы түрколог чыгат деп муну түрколог кылгысы келет. Анан Москвадагы досунан жолдомо берет. Ушу жакшы түрколог чыгат, ушуну чыгыш тилдер окуу жайына өткөр деп. Бирок кандайдыр бир жол менен бул киши чыгыш тилдер эмес, батыш тилдер факультетине кирип калат. Же болбосо тактап айтканда бүгүнкү күндөгү жанагы МИГИМО, дипломатия, элчилерди даярдаган мектептин башаты мурун ошол школа красных дипгероев деп аталган. Ошол школа красных дипгероевди бул киши артыкчылык диплому менен бүткөн. Ошол мезгилде немис тилин, англис тилин, француз тилин өздөштүрүп калган учуру болгон. Кошумча ошол окуу жайдын юридикалык кесипке ээ болгон, юрист деген. Демек, бул жанагы сиз аябай баягы таасирленип тандап алган негизги баягы романдын өзөгүн түзгөн баш каармандын ошол согушка чейинки тагдырындагы жетишкен ийгиликтери, мындан башка дагы ийгиликтери бар да, албетте, баягы жазуучу болгон экен, э? Ооба. Ооба. Ошондон сырткары, агай, сизди аябай мындай таң калтырган, мындай акылыңызга сыйбаган, жүрөгүңүзгө сыйбаган, таң калтырган кайсыл тагдыры жөнүндө сиз мындай таасирленип жаздыңыз? Туура суроо. Бул киши ушул өмүрүнүн акырына чейин ушул коомдук системадан кордук көргөн киши да. Коомдук системадан кордук. Коомдук системадан аябай кордук көргөн киши да. Ошол кезде мен биринчи укканда 86-жылы бул кишинин атын, фамилиясына адамдар мындай шыбырашып сүйлөшкөн. Муну мынтип Сатар Алмамбетов же болбосо Беталман деп айтыштын өзү ошол убакта мындай кооптуу көрүнүш болгон да. Мунун себеби бул киши 40-жылы Москвага чакырылат. Москвага чакырылып старший лейтенант званиясы, старший лейтенант деген звания менен согушка түшөт. Экинчи дүйнөлүк согуш. 40-жылы чакырылат да Москвада кызыл командирлер курсунда окуп калат. Атайын даярдыкта. Ошол жерде атайын даярдыкта 3 ай өтүп туруп, анан бул батышта Белоруссиянын 7-чи армиясына армияга чакырылат. Согуш башталганда бул киши капитан деген наамды алып, особый отделдин начальниги болгон. Армияда особый отделдин начальниги болуш бул чоң саясий жактан, билими жагынан, турмуштук көз карашы, тажрыйбасы жагынан чоң кишилерди гана, дасыккан кишилерди гана ошондой кызматка коюшкан. Бул армияда 3-чү киши десе болот. Особый отдел дегенде кандай которсок? Бул өзгөчө бөлүм. Ошол армиянын ичиндеги саясий, согуштук, тактикалык баардык сырды көтөрүп жүргөн. Армиянын сырын алып жүргөн. Орду ошол жерде экен да, э? Штабта особый отделдин начальниги болуш ар кимдин эмесине эметилген эмес. Буга
өзүнчө даярдыктан өткөн партиянын мүчөсү, званиялык баягы аскердик даражадан бардыгы менен басып өткөн кишилер гана дайындалган болчу. Анан ошол жерде особый отделдин, өзгөчө отделдин начальниги болуп турганда, анан согуш чыгып калат. Согуш чыгып калганда 7-чи армиянын менен булар Бресттин жанынан Минскке чейин, Минсктин жанында ошо Могилев деген жерге келгенде Курчоодон калат. Курчоодо калып, ошол жерде негизги армия талкаланып, анан баягы жарадарларды алып чыгып кеткенге чейин ошол киши Курчоодо өзүнүн бир эмеси менен, взвод менен немистик баягы мотострелковый курал жарактуу чоң армиясын ошо жерде бир 2 жума кармап турганда, күнү түнү ошол жерде согуш болгон. Согуштук эмеде ошол жерден бул контузия болуп, жарадар болуп, анан колго түшүп калган. Немистердин колуна ошо 17-си деп жазылат, бирок бул киши ошо кийин бирөөлөргө айткан экен, биз августтун аягында Курчоодо калып, мен ошо августтун аягында 28 августарда мен туткунга түштүм деп айткан жери бар да. Андан кийинки тагдыры кандай болгон? Анан бул Европа боюнча фашисттик Германиянын 400дөн ашык концлагери болгон. Бул колго түшкөн, туткунга түшкөн, баягы улуттук жагынан фашисттерге жакпаган адамдарды, саясий жактан туура эмес эметкен адамдарды кырмаган 400дөн ашык концлагер болгон, адам кыйноочу. Анан бул киши ошол фашисттик Германиянын эң катаал жер жүзүндөгү тозоктун тозогу деген 3 лагеринде отурганда, туткунда. Бул Польшадагы Освенцим деген лагер. Өлүм лагери деп. Өлүм лагери. Бул жерде кишини терисин тирүүлөй сыйраган, кишилерге эксперимент кылган, өлгөн кишилерди өрттөгөн, мээсин чачып иче карына чейин ушундай тажрыйбаларды өткөргөн неме болгонда. Андан кийинки концлагер бул Маутхаузенде. Бул жерде ошондой эң катаал концлагерлердин бири болгон. Ошол жерден анан муну бирөөлөр бул туткунга түшкөндө катардагы жоокермин деп жүргөн. Анан ошол жерде бирөөлөр муну сатып коюшат. Бул катардагы жоокер эмес. Бул особый отделдин начальниги, званиясы капитан. Бул башкасы менен жүрөт деп. Анан буга атайын Берлинден Мустафа Чокой деген казак, улуттук казак, бирок 18 жылдарда троцкистик багытты кабыл алып, Лениндик партиянын саясаты менен көз карашы туура келбей батышка өтүп кеткен казак жигити болгон. Өзү саясатчы, күчтүү, ушунча билимдүү, такчалган киши болгон. Ошол кезде эле батышка өтүп кеткен. 18-жылда батышка кетип калган ал. Бул киши жөнүндө казактар азыр Мустафа Чокой деген китептерди жазышты, кинолорду тартып атышат ошол киши жөнүндө. Ал ошол 33-жылы Адольф Гитлер менен мындай саясий келишимге барып, ошонун саясатын колдоп, түпкү максаты Азияда Түркстан мамлекетин куруу болгон. Ошондуктан Рейхстаг Гитлердин айланасындагылар бул кишини колдоп, акчалай жардам берген, ар кандай саясий жактан ушундай жардамдарды көрсөтүшкөн. Ошол жерде Түркстан мамлекетин курушкан чет эмеде. Анан бул кишиге келип, анан сен эми фашисттердин катарына өт. Биз ошолордун катарына кошулуп, биз Азияны боштондукка чыгарабыз, түрк мамлекети кылабыз. Сен юстиция министри болосуң дейт. Ошондо немистер муну билип калат да, анан кыйнай башташат. Тиги киши алгач болбосо керек. Сен ойлон, мен 1 айдан кийин келем деп, анан бул киши кайра Германияга кетет. Бул кетер менен муну аябай сабап, тырмактарын жулуп, кескилеп, анан барары менен тиги киши да дүйнөдөн кайчып болуп кетет. Кечиресиз, эми ошондо жанагы
Мустафа Чокайдын эмеси менен, көрсөтмөсү менен ошол сунуш түшүп атат да бул кишиге. Ооба. Юстиция министри болсун. Ооба. Тарабына өт деп. Биз тарапка. Бул болсо өтпөйм дегенде кыйноо болуп атабы ошондо? Мен бул айтат, мен коммунистмин дейт. Мен өтө албаймын, кантип мен өз элиме ушундай эмеге барышым керек. Бул аябай такшалган. Бул такыр акырына чейин мойнуна алган эмес, мен Сатар Алмамбетовмун деп. Анан тиги киши мен 1 айдан кийин келгичекти, сен даяр болуп кал деп кетип калат да. 1 ай өтөт, тиги киши жок. 2 ай өтөт, жок тиги киши. Анан жарым жылдан кийин анын ордуна башка киши келет. Каюм Валиханов деген келет. Мустафа Шакайдын ордуна келген Каюм Валиханов деген келет, өзү улуты боюнча өзбек. Ошол Англияда окуп, Англияда билим алган, өзү чоң соодагер болгон, согуштан бизнестин немесин татып калган киши, шайланып, Мустафа Шакойду барганда уу берип өлтүрүп коюшат өзлөрү. Ошол эле Түркүстан легионун курабыз деп аткан топтошуп жүргөн мусулмандар ресторанга барып, тамак ичип отуруп, Мустафа Шакойдун тамагына уу кошуп өлтүрүп коюшат. Андан кийин анан тиги Каюм Валиханов шайланып калат. Анан Каюм Валиханов келет буга. Келип анан экөөнүн ортосунда соода болот да. Соодалашуу болот кадимкидей. Фашисттик Германия тарапка өтөсүң же өтпөйм деген сыяктуу, Сен өтөсүң, сага өмүр, жашоо, жакшы турмуш, вице-президент, Түркүстан мамлекетинин, жаңы Түркүстан мамлекетинин вице-президенти болосуң деген. Ошончолук эмнеси менен кызыктырган бул киши аларды? Бир кызык нерсени айтып берейин. Сатар Алмамбетов эмнеси менен кызыктырды ошончолук? Туурасыз. Эң кызыктыруу эмне себептен буну ошондой чоң авторитетке болуп калды. Бул киши согушка могу жерде Кулам мерген деген китеби турбайбы? Бул ошо пленге түшкөндө Казан шаарынан жарыкка чыгат. Ушу таң калып, ушу жөнүндө суроо берейин деп турдум эле да. Тиги өзү тотконда анан ушундай бир катаал мезгилде жашап жүрүп дагы Манас китебин котортуптур, Кулам мерген деген китеби жүрөт. Кандай шарттар менен чыгарган? Мына Кулам мерген деген китеби согушка чейин кол жазма түрүндө жазып жүргөн. Балдар үчүн бул жомок, ыр менен жазылган жомок. Анан согушка чакырылып атканда 40-жылы мунун айланасында жанагындай жазмакер достору болгон да, адаби чөйрөгө аралашып жүргөн киши болгон. Анан ошолорго калтырып кетет. Мен кетип баратам ошо ыгы келсе деп. Согушта жүрүп, сол пленге түшкөндө, анан 41-жылы бул Казан шаарынан жарыкка чыгып атпайбы? 43-жылы Правда газетасына ушинтип Сатар Алмамбетов немистердин катарына өтүптүр деген угулгандан кийин Кыргызстан боюнча бул китеп чогултулуп туруп, чыккынчынын китеби окулбаш керек деп туруп, мектептерден чогултуп туруп өрттөлгөн китеп да. Демек 43-жылы бизге жеткен, анан өтүп кеткен фашисттик Германия. Жанагы Каюм Валихан баргандан кийин бул экөө соодалашып ушундай деген: сен аскер адамсың. Бизде сендей сабаттуу кишилер аз. Сен орус тилинде, немис тилинде, англис тилинде так сүйлөйсүң, жазасың, окуйсуң. Бизге сендей киши керек биздин жаңы мамлекетке. Көп тилдүүлүк болгон, анан саясий жактан дагы бул Москвада окуса, Москвадагы ошондой чоң советтик аскерлердин айланасында жүрсө, сыр алып жүргөн киши болсо, булар өзлөрүнүн пайдасына колдонууну көздөшкөн да. Анан бул кишиге ушундай шарт коюшат: же өлөсүң, атыласың, же биз менен кызматташасың дегенде бул мындай шарт коет: мен кызматташам, бирок колума курал алып, мен өзүмдүн мекен тарабыма ок атпайм. Анда экинчи суроо болот: анда сен согушка барып ок аткың келбесе, анда сен
бул жердеги чалгынчылар диверсиясын школасын жетектейсиң дейт. Анткени ошол жерде мусулмандардан чогултуп диверсанттарды окуткан мектеп болгон. Алардын ичинде казактар, кыргыздар, татарлар, башкырлар, ногойлор, азербайжандар, грузиндер, чечендер бүт совет халкына жашаган эмелерди ошондой мусулман легионуна бириктирген 14 дивизия түзүлгөн. 14 дивизия. Ошолордун арасында бардык армия боюнча офицерлерди алар тандап өзлөрүнө эметип алышкан. Танкалык армия боюнча капитандар, өзбек майор болгон алардын ичинде. Ошондо бул киши өтүптүр да, кыскасычынан өтүп канча жыл кызмат кылган, баягы кыскача айтсаңыз, ошол фашисттик Германияга кызмат кылган жылдар аралыгында орчундуу эмнелер болгон, анан качан кайра мындай? Бул мындай болгон, ошондон кийин эң жакшы суроо болду ушул жерде. Эки тараптан тең кысымга алыныптыр да, фашисттик Эми муну Германиядан дагы, Москвадан да, Кыргызстандан дагы. ошол кезде азыр биз фейк деп атпайбызбы? Ошол кезде эле фашист Германия фейкти ошол убакта жазышкан. Берлиндин өзүндө кадимки Правда газетасы чыккан. Орус тилинде. Ошол шрифт менен, ошол сүрөттөр менен. Ошол эле жаңылыктар мененби? Ошол эле немис баягы аларды алып туруп тылга чачышкандалар. Азия мамлекеттерине, Россияны, Уралга чейин ошол газеталарды жанагы диверсанттар алып келип жалган газеталарды. Ошол кезде эле ичиндеги маалыматтар жалган болгон. ошол кезде фейковый газеталар чыккан. Ошондой газеталар келип туруп бияка түшкөн. Беталманга ушундай сунуш болгондо бул киши бир нерсеге макул болгон. Адольф Гитлер. Дүйнөнүн бүт Европаны басып алган Адольф Гитлердин 55 жаштыгына келатканда анын айланасындагылар ага бир белек катары Mein Kampf'ты түрк тилине которууну каалашкан. Mein Kampf деген бул Гитлердин жалгыз китеби, менин күрөшүм деген. Ошол менин күрөшүм деген китепте дүйнөнү башкарууда немистердин орду, келечекте алардын жашоо шарты, Сүткөл, Майкөл, Бейишти убада кылган программалык китеп болгон. Гитлер өзү жазып чыккан. Гитлер өзү түрмөдө отуруп, бир аз мезгил түрмөдө отурган, ошол мезгилде жазып жарыкка чыгарган китеп. Ошону булар түрк тилине которсок, бүт мусулман өлкөсүнө, бүт Ракы чыгышка, бүт мусулман өлкөлөрүнө ошол идеологияны сугарууну, бүт Азия өлкөлөрүнө, Индиядагы мусулмандарга, Пакистанга чейин жеткенин каалашканда. Ошон үчүн бул китепти тез аранын ичинде немис тилинен түрк тилине которууга Макул болгон. муктаждык болгондо бул киши макул болгон. Андан кийин муну ошо 43 жылы Аусбург, Германияда Аусбург шаарына алып келишет. Аусбургда Фрайзинг дегендердин үй бүлөсүнүн жеке китепканасы, жеке чоң окуу жайы болгон. Ошонун подвалына анан буга стол, шарт түзүп, анан Mein Kampf'ты которосуң деп берген. Аны которду да, анан мындай кандайча кайсы мезгилде качып чыкты, мындай негизи баягы мекенге келүү шарттары. Ал 2 жолу качып, 2 жолу кайра кармалган киши. Экөөндө тең кармалганда тең бирөөндө баягы Польшага алып барат дегенде качкан. Экинчисинде өзү кача албай калган, бирок өзү менен чогуу түрмөдө отурган 4 кишини баягы газовый камерадан өрттөнгөн адамдардын сөөгү түшөт да. Ошол сөөк салып ташыган арабанын астына өзүнүн баягы фронтто чогуу кызмат кылган солдаттарды жаткырып төртөөнү. Үстүнө баягы адамдын гүлүн салып, анан айдап барып талаага чачтуу жерге эметип, ошентип төртөөнү качырган да. Мындай суроо болуп атат да. Бул киши өткөндөгү баягы китептин бет ачарында, андан кийинки алган маалыматтарга караганда ошол Германиянын өзүндө абдан бакубат бир мындай
жакшы турмушта жашагандыгына карабай ошо бүт баарынан кечип туруп туура качып келиптир депчи. Туура. Анан ошону баягы мекенчилик сезими же баары бир баягы турмуш шарттын жакшылыгы, баягы жетиштүү бакубатчылыктын баарынан кечип жерин сагынып качып келген деп. Анан качып келгенден кийин дагы ошо Кыргызстандын өзүнөн дагы абдан баягы кысым көрүптүр. Анан ошондо айткан сөзү бар экен, мен ошо Москвадан дагы, Германиядан дагы мынчалык кысым көргөн эмесмин. Мен көргөндө дагы ошол өзүмдүн мекендештеримден аябай көрдүм кысымды деп. Ушул жөнүндө мындай да, бул киши Адольф Гитлердин өзүнө жолуккан киши. Мусулмандардын арасынан согушка катышкан советтик жоокерлердин арасынан чанда бир киши гана бактысына түшкөн Гитлерди көрүп, анын колунан бир кагаз алыш. Ошондо муну даярдаган кишилер башында Каюм Валихан, адмирал Канарис, Гиммлер, ошо кишилер муну Гитлерге көрсөтүшкө, мынау китепти сиздин китебиңиз бул советтик офицер, капитан которгонго макулдугун берди деп алып барышкан. Гитлер ошондо Баварияда батыштагы Бүркүт уясы деген бир жашыруун бир сепилде жашап турган да. 43-жылы. Ошондо бала алып бараардын алдында эмес экен, эми биз туткунду мындай катардагы жоокерди алып бара албайбыз да. Деман муну кийинтип, тарантып, офицерлик форманы кийгизип, оберштандарт фюрерди. Офицерди чыкытып, бул өзү кишиде көргөндөр айтышат, өзү сымбаттуу, чапчак, чачы тармал келген, узун бойлуу, ушундай түптүс кычырап жүргөн киши эле дейт, өзүнүн табигатында таза жүргөн, ушундай чыкыйган киши болчу дейт. сүрөтүндө да турат. Анан форманы кийгизип чыкытып турган Гитлерге муну ошо Бүркүттүн уясы деген сепилине алып барып туруп тааныштырган да. Мынау киши кыргыз бизге кошулду, оберштандар. Ошондо бер жактагылар, тегерегиндегилер буга толук шарт түзүп беришкен. Бул ошол убакта Германияда офицерский форманы кийип алып, удостоверениени салып алып, ээн эркин жүргөнгө буга ушундай шарт. Бир гана нерсе, бир гана талап, китепти тез аранын ичинде котор деп. Ошол учурда анан бул киши жанагы Семетейди, Сейтекти немисчеге которуп, немис комментариясы менен кыргыз элинин немеси жөнүндө ошондо Германиядан жарыкка чыгарган. Бул немис тилинде. Мындан тышкары дагы бир нерсе. Тарыхчылардын арасында, адабият чөйрөнүн арасында, окумуштуулардын арасында ар дайым бир суроо Рим империясын талкалаган Атилла ким болгон деген суроо болуп келген. Рим, билесиз, байыркы доордогу дүйнөнүн жарымын баскан алдыгы империя. Ошол өнүккөн, гүлдөп, маданияты, согуштук өнөрү, искусство, архитектура, музыка, философия өркүндөп турган ошо империяны Аттила кыйратканда. Бул варварлар деп чыгыш. Батыштагылар Аттиланын армиясын варварлар деп койгон. Анан бул ошол жерде жүрүп, немистердин архивине доступ берилген, мындай мүмкүнчүлүк берилген. Кай бир жерлерде баягы китепке тиешелүү эмелген китепканага кирүүгө. Ошондо бул китепканаданын архивинде неметип атып, анан грек жазуучусу өз колу менен Аттиладан өз оосунан жазган эмен документти таап чыгып атат да. Мен Аттила Мундуздун 3-чү баласы, кыргызмын деп. Ушундай бар экенби? Ошону мен келтирдим да китепке. Мен кыргызмын. Атам таластан 3 ирет кытайлар менен кармашып утулгандан кийин биз 6 айдык туугандарга түштүк.
атам башкырларды, татарларды, ноғойлорду, тигилерди, буруттарды, якуттарды, жакуттарды аттуусун ат берип, куралсызына курал берип, анан биз батышты көздөй аттандык деп жазып атат. Бирок ал ушул архивдик документацияны өзү бойдон алып чыга алган жок да, жөн гана Бул таанышып которгон. окуп койду. Бул ал эски латын тилинде жазылган. Бул ошону Далилдүү факт алып чыга алган жок да дейм да. ал ошону эски латын тилинен бул которгон. Бул немис тилине котортуруп, орус тилине котортуп ошонун баарын. Бул ошон үчүн мекенине кайтаарда бир гана эмеси мен ушул кыргыздын байыркта мындан тышкары көп материалдар болгон анда. Ушуну эл жериме алып барып берейин. Биздин тарых 17-жылдан эмес. Мен элиме биздин тарых байыркы Римден ары кетет. Мен элиме жериме ошону жеткиришим керек. Аттиланын өлүп аткандагы сөзүн дагы жазган эмелер киргизилди ушул жерге. Ал аялынын койнунан өлгөн да Аттила. Жеңиш тоюн тойлоп атып, жанындагы немис кызы аял болот. Чаңкагандан суу бер дегенде бокалга виного уу кошуп берип туруп, аялы сунган бокалды ичип туруп ошо аялынын койнунда каза болгондой бул баатыр. Ошо жаны чыгып атканда эң жакын баягы сакчысын төрөнү чакырып анан Алтайдын топурагын жастанып жатайын деген. Аттила. Ошондо батыш Германиядан Маалымат экен. Бирок бир суроодо ошонун баарын баягы архивден көрүптүр, байкуш киши бөйт мындай таптыр, анан ошонун баарын алып келди да, ошондо кыргыз интеллигенциясы, кыргыз коомчулугу кандай кабыл алышты ал кишини бул жакта? Баалуу маалыматтын баалуудай кабыл алып ишеништиби? Себеби анын колунда жок болуш керек эле кагаз, мындай эле билип жазып алганы болбосо, менимче архивден эчтеке мындай алып чыга албаса керек. Бул материал, бул немис тилине ошону ошол кезде биздин сөз менен айтканда современный деп коебуз да. Немис тилине которулуп кеткен ошол архивдик материал кийин 97-жылы Кыргызстанга жеткен да. Картасы менен, Аттила баскан картасы менен Кыргызстанга жеткен да. Анан ошол жерден бул киши жанагы окуу жайдын кожоюнунун кызы жалгыз даражалуу бай ошол кезде Татынакай кызына мамиле түзөт. Эрика Фрайзен Остерфрай. Мамиле түзүп экөөнүн ортосунда жакшы мамиле болот. Кийин бул ортосунда 46-жылы уул төрөлөт. Анын атын Тяншан коет. Анан 47-жылы бул анан Союзга анан өзүнүн каалоосу менен бул кишини жөнүндө эч жерде жазылган эмес. Мен буга чейин немени окудум да, Аслан Койчиевдин Тагдыр жөнүндө ыр деген кыска китебин. Анан ошо каармандарыңар окшош экен. Ал дагы бирок ал эми учкай берген, табышмактуураак кылып, даректүү эмес, көркөм чыгарма кылып, анан кыскачараак учкай берген да, бир аз окшош экен. Анан бул киши эми баягы кыргыздын бир чыгаан уулу экен да негизи. Жана сиздин бир сурооңузга жооп берип коеюн, жоопсуз калбасын. Мынча келгенден кийин Кыргызстанда кандай кыйынчылыктарды көргөндө? Бул Германияда толук эле ошол бай аял менен жыргап, кунап жашап калса болмок. Шарты бар, тигилер бар. Бирок жанагындай өзүнүн жеке себептери болгон. 1943-жылы Бухарестте жалпы легиондордун чоң съези болот. Ошол съезде ушул киши алып баруучу болот. Съезди башкарган. Съезди 3 тилде жүргүзгөн. Алгач немисче, орусча, анан татарча. Башынан аягына чейин съездин жүрүшүн эметип, съездин токтомун окуйт. Окугандан кийин ошол жерде добушка салып, Жаңы Түркүстан мамлекетинин кол башчылары
дайындалат, өкмөт составы. Ошондо жалпы катышуучулардын көпчүлүк добушу менен бул киши түрк эркин мамлекетинин, Түркстан эркин мамлекетинин вице-президенттигине шайланат. Арслан Койчиев ошол жөнүндө жазды. Ошол жөнүндө. Анан бул киши шайлангандан кийин кайра соода болот. Баягы жетекчилер менен, немис жетекчилери менен. Мен ал эмени эметпей эле коеюн, мына китепти бүткөнө калдым. 2 главасын алдыңар. Эми акырына чыгарып коеюн. Анан ошол жерде вице-канцлер, чыгыш Европанын курировать эткен фонд генерал эме менен сүйлөшөт, Кохтер менен. Сиздин китебиңизди ошо Майнкрафт немесине мен оңдоо киргизип, сиздин ысымыңызды киргизип коеюн тарых үчүн. Мен ушул китеп менен эле алып буруша берейин, мени эмеден эметип коюңузчу дегенде, анан тиги киши арыз жазып берет съездгечи. Бул киши ушундай чоң идеологиялык иштер менен иштеп аткандан кийин бул кызматтан өзүнүн арызын канааттандырып коелу деп кайра барып анан Аусбургка барат. Келгенден кийин ооба катаал турмуш болгон. Бул өз каалоосу менен барыш үчүн үйрүс болгондуктан бул өзүнүн келишин алгач юридикалык жактан тактаган. Венага барып, ал жерден Венадан Францияга өтөт, Франциядан анан эмеге алып, Венадан ошол жерден Түшүп айтсаңыз. ООНдун мурунку эмеси Лиги нация деген болгон. Туткундарды актоо комиссиясына өз кааласы менен барып, анан кайра француздардын фильтрационный лагерине түшкөн. Ошол жерден кагаз алып туруп анан Россияга келгенде анан кайра муну кармап туруп өлүм жазасына кесип коет баягы. Россиядан. Советтер Союзуна келет, мекендин саткыны деген статья менен өлүм жазасына тартылат. 3 айдан кийин анан кайра сот болуп, мунун 25 жылга өзгөртүлүп, анткени бир топ кишилер муну колдогон кишилер болгон ошо. Анан өмүрүнүн 11 жылын орустун ГУЛАГ системасында түрмөлөрдө отурган. 11 жыл ошол орустун Пермден баштап Магаданга чейин 7 түрмөдө туткун болуп отурган. 56-жылы гана бул киши ошол Уфада болгон процессте жанагы мурунку түрмөдө жүрүп качырган эми достору табылып, ошолордун актоосу менен кыскартылгандагы жашаган жеринде 5 жыл катаал көзөмөлдө турсун деп анан Фрунзеге келген. Анан Фрунзеге келгенде бул кишини немистин офицери болуптур, бул саткын киши деп, шаарда жашаган жерине да жашаткан эмес, топурак салып барган жерден ал жерден сабашкан, мына туткун келиптир деп, Мончого, китепканага, мындай жерлерге, коомдук жерлерге барганда ар дайым муну колу менен кесип, артынан сөгүп сагып, ушундай катаал бир күндөрдү өткөргөн киши. Ошондуктан бул шаардын четинде сыгандардын арасында бир жергепеде жашаган. Мындайда агай, ишен агай, жалпысынан баягы бул ишин тагдыры таржымал менен толук баягы тааныш болуп алдыга окшойт деп ойлойм да. Анан ушул жерде баягы соңку бир суроону берейин. Бир аз сизге ыңгайсыз болушу да мүмкүнбү бул суроо? Эми ал баягы жазуучулук позицияңыз жөнүндө сурайын дедим. Себеби мына ошол заманга кайрылып бара турган болсок, ошол коомго, ошол заманга чындыгында эле баягы адамдарды ошол жалпы 14 Союздук Республика жеке эле жоокерлерин эмес, жеке эле баягы өзгөчө бөлүмдүн башчыларын эмес, катардагы адамдарына чейин саткын болбоого, мекенди сатпоого абдан тарбиялашкан, өзү учур ошондой учур болчу да, ал кездечи мындай Саясат ушунчалык мындай катаал тарбиялашкан. Биринчиден, анан экинчиден саясаттан сырткары дагы өзү баягы адамдар анча саткындыкты жакшы көрүшпөйт да. Анан кийин мына ушул киши Саттар Алмамбетов ушундай бир тагдырлар менен түшүптүр, аябай ушу Гитлердин колуна чейин түшүптүр.
Анан эмне болгон күндө дагы алардын шартына макул болуп өтүптүр ал жаккачы. Анан ошо Гитлердин жанагы идеологиялык китебин баягы мен бардыгын баягы силерди жакшы жашоого үндөйм деген сыяктуу да эме китеп ошону которуптур түрк тилинечи баары бир кандайдыр бир деңгээлде өткөн алар тарапта саткындык кылган деп койсок болот да эми ошол коомдун көз карашы менен. Сиз мына ушунун баардыгын өзүңүздүн жеке жазуучулук позицияңызда кантип актай алдыңыз, кантип актап чыга алдыңыз, мындай эмнеге таяндыңыз ушул кишини акташ үчүн? Мен бул кишини актаган жокмун китепте. Актаган жоксузбу? Мен кишини актаган жокмун. Мындай да коом мына бүгүн эле биздин көз алдыбызда өзгөрүп атат. Кечиресиз, кандай каарман катары берилди? Өзү менин билишимче абдан мындай жакшы бир сүйүктүү каарман катары, баягы элдин мындай мыкты уулу катары берилиптир да негизи китептечи. Анан эми актады деп айта албайм, бирок ошондой бир жакшынакай эме образ менен алып чыктыңыз да. Мен бул кишинин башынан өткөн өмүр баянын китепке кирбей калган да нерселер бар. Баягы көктерди жеринде баягы ушул үчүн мен мындай аны өзүм жакшы көрдүм жазуучу катары менен. Мен бул кишини өмүр жолун жаздым. Колуман келишинче көргөндөрдөн, уккандардан мунун жөнүндө эметкен материалдар көп. Ошонун ичине мен ирге-бирге ошол тарыхый хронологияга так келген архивдик материалдар жазылып калгандар, көрүп калгандар, кагазга түшүп калгандарга гана айттым. Ал эми бул кишини разведчик кылып, укмуш кылып, ошол жакта жашынып жүргөн советтик чалгынчы экендигине ар кандай легендалар бар да. Анан ошонун баарын тандап мен реалдуу гана бул кишинин басып өткөн жолун сүрөттөдүм. Мен муну менен эмне айткым келген? Муну оң образ деп айта албайм. Көңүлүмдө ооба баскан жери адамдык ниеттен алып караганда бул аябай тагдырдын оор жолун басып өткөн, системанын курмандыгы болгон. Мен айтайын деген идея. Ушуну окугум келип атат. Мен айтайын деген идеяда романда. Азыр канчалаган биздин жаш балдар, жаш кыздар бөлөк жерлерде билимдүү, окумуштуулары бар чет мамлекетте жүрөт. Чет жерлерде жүрөт. Башка өлкөлөрдө, баардык континенттерде кыргыздын угул кыздары бар. Мен ошолорго айтайын дегеним, эгерде силер Кыргызстанда ата мекенди сүйсөңөр, мына бет алмандай сүйгүлө деген идеяны айткым келди. Качандыр бир кандай оорчулук болсо да, кандай башка эме кылса мекенге кайтыш керек. Туулган жердин топурагы алтын деген идеяны айткым келет. Башка же болбосо мен окуучуга койдум. Окурмандын өзүнө койдум. Окуп, эметип, анан өзүңөр баалап, өзүңөр оң образ кыласыңарбы, терс образ кыласыңарбы. Анын ата мекенге, сүйүүгө, туулган жерге, кыргыздын тарыхына, кыргыздын чыгармаларына, насил, салт, үрп адатына кылган мамилесин мен ошолорго мындай алдына койдум. Эми силер окуп, өзүңөр чечип, өзүңөр тандап алгыла. Терс каармандар да бар. Бернард Шоу деген күчтүү драматург билесиз да. Ошонун бир азыр сиз айтты, ушу сироңуздан эсиме түшүп кетти да. Жазуучу жазып атканда деп айтканы бар да. Терс каарманы оң каармандан да кооз болуш керек дегенчи. Ошондуктан окурмандарга албетте азыр окуган, мындай китепти окуган өзүнчө даярдык керек. Айрыкча биздин азыркы жаш балдарга. Ошондуктан мен тилин дагы азыркы окурмандардын адабий түшүнүктөрүнө чактап ошондой эмеде жаздым да. Мен диалектикага да, архаизмге дагы, өткөн эмеге дагы, кийинки бир саясий эмелерге да басым жасаган жокмун да. Колуман келишинче бүгүнкү орто окурмандын даярдыгы жок, тарыхты, өткөн саясаттан түшүнүгү алысыраак орто окурмандарга да эме сыйгылыктуу болсун деп аракет кылып жаздым да.
Рахмат агай, негизинен баягы бул Бет алман романы жөнүндө абдан мындагы адабияттагы улуу агалар, эжелер тарабынан жакшы пикирлер айтылып, ошол Рахмат. роман жанрындагы жаңылык бир баскычка өйдө Рахмат. көтөрүлүү деп кабыл алып атышыптыр. Ошол романыңыздын жолу ачык болсун. Чыкканына аз эле Рахмат. күн болду, бир Рахмат. 20 күн болду окшойт. 20 күн. Ошол сизге ийгилик, китебиңиздин өмүрү өтө узак болсун, кылымдар жашасын. Өзүңүзгө Рахмат. ийгилик каалайм. Рахмат.